иштен алып туруп, дагы ошондой акчаны алып туруп, ишке жайлап туруп. Бигалиев жана Умаров Оштогу номер 1 стоматологиялык поликлиникада иштеп жүргөндө, поликлиниканын жетекчиси жаңы филиал ачып берүү үчүн алардан акча алган. Бирок филиал 3 ай гана иштеп, кайра жабылып калгандыгын айтат. Мындан улам акчаны кайтарып берүү үчүн кызматкерлер жетекчиге кайрылган, бирок ал акчаны берүүдөн баш тарткан. Там менен сүйлөшүп, азыр мага акча керек болуп калды, акча берип тургула, балаңызды ишке алып берем деди. Канча десе, азыр $1000 берип тургула, анан приказ чыккандан кийин дагы $1000 бересиңер деди. Биз андай эме жок эле деп, $1000 берип тургула деди. Майлы деп, анан $1000 эме кылып турдук. Бергенден кийин приказ чыккандан кийин дагы $1000 эме кылды. Анан атам алып барып кызына тапшырды. Ошол күндөн баштап стоматологдорду жумуштан кетирүү үчүн аракеттерди көргөн жетекчи кызматкерлерине карата ар кандай коркутууларды жүргүзүп, аларды өз каалоолору менен арыз жазып иштен кетүүгө аргасыз кылган. Ушундай случай болуп калды. Азыр силерди ишиңер чала болуп калды эле. Азыр мен прокуратура иштен алып салам деп эме кылып атат. Азыр мага арыз жазып берип тургула, өз каалоом менен кетем деп. Анан мен силердин акчаңарды кайтарып берем деп эме кылды. Мен эме кылбадым. Анан бир жума 2-3 жолу чыгарып ар кандай сөздөр угрожатам кылды. Сен азыр эме кылбасаң, через налоговую, финполиция аркылуу, через налоговую эме кылам. Ал эми номер 1 стоматологиянын башкы дарыгери Талантбек Төрөканов коюлган күнөөнү төгүндөп, ага карата жалган жабуу үчүн болуп жаткан иш аракеттер деп түшүндүрдү. Анын айтымында Бигалиев жана Умаров 2019-жылдын аягында жумушка кирүү үчүн поликлиникага келишкен. Мектептерден жана бала бакчалардан стоматологдор керектигин кайрылуу түшкөн. Мындан улам алар убактылуу келишим менен гана экөө жумушка алынган. Себеби мындай болуп атат да. Буларды жумушка действительно алдык. Жумуш поликлиникага алабыз. Ошол поликлиникадан ошол жерге барып иштегенге 1 жылга контракт түзүп атабыз. Себеби бала бакчанын башчысы мектептин директорлорунун сураныч каты менен. Анан мектептин директори бала бакчанын башчылары менен биз договор түзүп атабыз. Биз мынаны кылып беребиз, бекер дарылап беребиз, силер деп милдеттенмелерин көрсөтүп. Андан кийин бул ошол жерде ээси менен дагы биз договор түзүп атабыз. 1 жылга срочный договор 1 жылга ушу балдарды карап беретикесиздер деп түзүп берип атабыз. Анан 1 жылдан кийин срочный договорду мен договорду жок кылып атам. Жок кылгандан кийин менин буйругум чыгып атат поликлиникадан. Поликлиникага келип иштейсиңер деп. Почему? Потому что алар ишке кирген болуп эсептелет да. Ошондой эле алар Төрөкановдон филиал кылып ачып бербесеңиз биз иштебейбиз деген шарттарды койгон. Жетекчи ага мыйзам жол бербестигин түшүндүрүп, поликлиникада иштөөсүн сунуштаган. Бирок алар макул болбой өз каалоолору менен жумуштан кетишкен. Алар болсо жок, бизге мени настаивать. Жок, бизге ошол точкага ачып бересиз. Биз ошол жерде иштейбиз. Мен айттым, ал жерде частный лицензия болуш керек ал жерге иштеш үчүн. Тегинде мен буларды силердин мектептин директору, детсадтын бала бакчалары, эми алар кыйналбасын, балдарын бияка ташыбасын деп мен договорго 1 жылга макул болуп эле ачканбыз. Ошол жерде иштеткенбиз силерди. Эми бул жака келип иштегиле десек, ошол күнү бирөөсү келип ошол күнү эле түшүндүргөн, заведующийлер барып түшүнгөн, мага кирген арыздарын таштап кеткен. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Бигалиев менен Умаровдон 2020-жылдын 8-июнунда арыз келип түшкөнүн тастыктады. Окуя алдамчылык беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө амалдары жүрүп жаткандыгын айтты. Тиги арыз жазган адамдардын дагы жана ошол буларды кызматка алган адамдардын дагы тегереңдеги адамдардын дагы суракка чакырып алар сурап жатабыз. Ошол дарылоо мекемесинин жетекчиси бүгүнкү күндө эч кандай акча албагандыгын жана бул куру домат экендигин айтып жатат. Чындыгында арадан бир топ убакыт өтүп кеткен. Буну далилдөө үчүн дагы бир топ иликтөө иштери, тергөөчүлөрдүн аракеттери талап кылынат. Бүгүнкү күндө бул багытта иш жүрүп жатат. Жетекчи менен кызматкерлердин чыры тергөө иштеринен кийин жыйынтыкталары белгилүү болду. Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, ынтымак. Мен Бигалиев Айбек, Ош шаардык
Ош шаарына караштуу Кара Суу району Нариман айыл өкмөтүнүн тургунумун. 1993 жыл 13 ноябрда төрөлгөнмүн. Мен 2019 жылдын ноябрь айында эмеге ишке кирдим, эмеге бардым. Главврачтын жанына. Ушундай филиал кылып ачса болобу, болбойбу деди. Болот да, конечно болот деп, документтериңи алып келгиле деп. Атам экөөбүз кирдик. Атам экөөбүз кирип туруп сүйлөштүк. Просто консультация алган, кандай болот, кантип иштейбиз дегенден кийин силер документтерди алып келе бергиле деди. Анан заведующийди кошо жөнөттү, кабинетти көрүп кел деп. Бар келип көрдү. Заведующий ham болот деди. Анан бардык. Азыр силер өзүңөрчө ача албайсыңар деди. Азыр бир врач менен кошуп ачабыз дедиле. Анан мага туура келбеди. Мен ойлонуп көрөйүн деп туруп кеттим. Атам менен кошо кеттим. Кеткенден кийин бир жумадан кийин телефон чалып чакыртырды өзү. Телефон чалып чакыртырып, эмне жоголуп кеттиңер, эме кылды. Мен балам андай нерсеге неме кылбай атат, көнбөй атат деди. Врач менен кошо иштей турган болсо. Мен жолуну кылабыз деп чакыртырды. Ошо эл аралык аэропортуна чакыртырып, ошол жерде атам мени четке эме кылып туруп, өзү сүйлөшкөнү кетти. Ар жак атам менен. Атам менен сүйлөшүп, азыр мага акча керек болуп калды, акча берип тургула, балаңызды ишке алып кирем деди. Канча десе, азыр $1000 берип тургула, анан приказ чыккандан кийин дагы $1000 бересиңер деди. Биз андай эме жок эле деп, $1000 берип тургула деди. Майла деп, анан $1000 эме кылып турду. Бергенден кийин приказ чыккандан кийин дагы $1000 эме кылды. Анан атам алып барып кызына тапшырды. Телефон чалды эле, өзү чогулушта болуп калып, кызыма берип кой деп эме кылды. Анан кызы алды. 3 ай иштедим. 3 айдан кийин уже прокуратура текшерди, башка болду. Биз дагы чакырды. Чакырып туруп, ушундай случай болуп калды. Азыр силерди ишиңер чала болуп калды эле. Азыр мен прокуратура иштен алып салам деп эме кылып атат. Азыр мага арыз жазып берип тургула, өз каалоом менен кетем деп. Анан мен силердин акчаңарды кайтарып берем деп эме кылды. Мен эме кылбадым. Анан бир жума 2-3 жолу чакырды. Чакырып ар кандай сөздөр угрожатам кылды. Сен азыр эме кылбасаң, через налоговый, финполиция аркылуу, через налоговый эме кылам. Өзлөрүңөргө айып төңкөп туруп, өзлөрүңөрдү бекерден иштен алып салам. Анан эмеңер булганып калат деди. Не дейт? Трудовой книжкаңар булганып калат. Анан аркылуу мен эме кылбайм. Мен али иштебедим дедим. Мен 3 ай иштедим, мен иштеген болсом. Майыл акчамы кайтарып бериң. Мен өзүм лицензия кылып аткан жеримден сиз мени жолдомурдуңуз дедим. Мен лицензия кылып эме кылып аткан жерден өзүңүз чакырып жүрүп ошону эме кылдыңыз дедим. Десем, эми укам бизнесменам иш башташынан мурун күйүшүнү билбейт. Рисковать кылат бизнесменам. Уям ошого окшогон бизнес сен дагы рисковать кылдың деп эме кылып койду, эме айтып койду. Ошодон мен эме кылбадым. Анан ука мени бир тууган укам финполицияда иштейт деди. Мен бир туугандарым бар прокуратурада иштейт деди. Соронбой Жээнбеков классташым болот. Не кыла аласың деди. Мен бир сирия суруштуруп кой. 3-4 жолу сага окшогондорду менен соттошконмун. Сен любойуна бар, сен эчтеке кыла албайсың деп эме кылды. Анан биз кимде? Тороканов. Талантбек. Талантбек токтосун. Ошондо акчаны кайтарып бербейм дегендейсиң. Анан атамы чагырды. Анан ошодо мен эме кылбадым. Чыгып бир-эки юристтерден, анан журналист тааныштар бар эле. Журналисттерден сурадым. Ушундай адам таанисыңарбы деди. Ука деди, улар эч кандай эмеси жок деди. Туура финполиция, прокуратурада болушу мүмкүн, лекин Соронбой Жээнбеков менен эч кандай тиешеси жок деди. Ал мындайча айтканда сага жалган сүйлөп коюп, сен коркутуп коюптур деди. Сен эме кылып тиешелүү органдарга кайрылсаң боло берет деди. Анан биз бардык. Анан ортодо эме болду. Атам чакырды.
Атамы чыгарып туруп, атам менен сүйлөшүптүр, мени чыгарып туруп. Мен эми унабай туруп алдым, атам эме кылып туруп, силер азыр акчасын, силер азыр жазып тура берсин, мен 29 мартка жарым акчаңарды кылып берем деди. Анан майлы деди, эми күйүп кеткенден көрө эме кыла берет деп туруп, атам чыгарып туруп, сен жазып тура бер, азыр бул акеңам иштен кетип калат экен азыр. Ошону деп туруп, эме кылып жаздырып алды. Анан ортодо карантин болуп калды, 29 мартка барбай эле. Карантин болуп калды, карантинден кийин барсак, акчаны сурап. Уже таныбай коюп атат. Бизди таныбай, атам барып туруп, мен барбадым. Атам барды эле таныбай коюптур. Сиз $1000 бербедиңиз, ичинде акча берди. Ал берип бүткөн. Приказ чыккандан кийин, декабрдын 2-синде приказ чыкты, ошо 2-3 күндөн кийин $1000 берилген да. Анан марттын ортолорунда текшериш болду да уже. Текшериш болуп туруп, уже ошо бизди чакырып ошо сөздөрдү айтып атат да. Прокуратура кайрылдыңыздар. Жок, биз азыр ички иштер органдарына. Эч жака кайрылдыңыз. Кайрылдык, ички иштер органдарына кайрылдык. Тергөө иштерине тергөөчүгө алак кылып тоскун берип атат да азырчы. Справка көтөрүп келип атат. Мына кызы эми аралашкан да бул ишке. Кызы али кардиологиядан справка көтөрүп келип атат. Мен жүрөгүм ооруп атат. Тергөөчүгө иштерине Озо капиниста акырында капинисталар көтөрүп келди. Мен далее машат атат, азыр эме кыла албайм деп. Мен тааныштарым көп, калган жагыңарга багыла кылыңардан эмне келет деген сыяктуу сөздөрдү айтыпсыз. Эми бул канчалык деңгээлде чындыгы бар, чындап эле филиал ачамын деп акча алдыңыз беле, кызматкерлер кантип жумушка орношуп калган, анан дагы жумушка орнотуш үчүн да бир кызматкериңизден 70.000 сом, андан кийин 10.000 сом, дагы кийинчерээк 10.000 сом алыпсыз, ушундайларды айтты да. Урматтуу телевидение журналисттери, бул маселе мына кече жумушка чыкканга уруксат бер коронавирустан кийин жумушка чыккандан чыккыла деп уруксат бергенден кийин бул башталып атат да. Бул көрүнүш мага белгилүү, себеби бул уюштурулган деп эсептейм. Бул факт. Себеби биз бул алар өзү частный катары ачылган ишканалар. Частный катары ачылган ишканалар. Мага келген башында булар келип дагы ар кимди салышкан болбой койсок. Андан кийин бирөөлөрү консультация бергенби же аларды үйрөткөнбү, кыскасы мектептин директорлори, анан бала бакчанын директорлори или башчысынан булар катап келип атышат. Андан кийин бул кандай болот деп мен бөлүм башчы бардыгын жөнөттү. Көрүштү, бир жакын экен, чындыгы ал мектептин директору, анан кийин бала бакчанын башчылары, бирөөсү баягы мүмкүнчүлүгү чектелген детсад деп айтышты. Бирөөсү мектеп алыста Шайыптөбөдө жайлашкан мектеп. Эми бизде бюджетте каражат жок, билишет, буну бирөө консультация берген. Каражат жок, биз оборудование тигинде мындай аспаптарды алып бар мектептерге ачкан. Анан мектептерден булар башчыларынан катап келет, мектептин директорунан катап келет, бизди ушул жаныбыздагы стоматологический бөлмөгө балдарыбызды жакыныраак силерге жете албайбыз, карап беришиңиздерди суранабыз деп. Ал каттар бар, мен азыр бүт бардыгын көрсөтөм. Ал каттар, бүт кагаздар, бүт бардыгы документациялар бар. Биз координаторга, бул вопрос боюнча координатор эмеге бүт баарына кайрылганбыз. Эме жообун бергенбиз. Себеби мындай болуп атат да, буларды жумушка действительно алдык. Жумуш поликлиникага алабыз. Ошол поликлиникадан ошол жерге барып иштегенге 1 жылга контракт түзүп атабыз. Себеби бала бакчанын башчысы мектептин директорлорунун сураныч каты менен. Анан мектептин директору бала бакчанын башчылары менен биз договор түзүп атабыз. Биз мынаны кылып беребиз, бекер дарылап беребиз, силер деп милдеттенмелерин көрсөтүп. Андан кийин
Бул ошол жерде ээси менен дагы биз договор түзүп атабыз. 1 жылга срочный договор 1 жылга ушу балдарды карап беретикесиздер деп түзүп берип атабыз. Анан 1 жылдан кийин срочный договорду мен договорду жок кылып атам. Жок кылгандан кийин менин буйругум чыгып атат поликлиникадан. Эмеге поликлиникага келип иштейсиңер деп. Почему? Потому что алар ишке кирген болуп эсептелет да. Алар болсо жок, бизге мени настаивать. Жок, бизге ошол точкага ачып бересиз. Биз ошол жерде иштейбиз. Мен айттым, ал жерде частный лицензия болуш керек ал жерге иштеш үчүн. Тегинде мен буларды силердин мектептин директору, детсадтын бала бакчалары эми алар кыйналбасын, балдарын бияка ташыбасын деп мен договорго 1 жылга макул болуп эле ачканбыз. Ошол жерде иштеткенбиз силерди. Эми бул жака келип иштегиле десек, ошол күнү бирөөсү келип ошол күнү эле түшүндүргөн, заведующийлер барып түшүнгөн, мага кирген арыздарын таштап кеткен. Экинчиси болсо 1 жумадай жүрдү. 1 жумадан жүрүп келип туруп, атасы менен келди. Мен приказ көрсөттүм, буйрукту. Мына поликлиника мына жерге келип, ордун көрсөткөн, иш графиги түзүлгөн. Балаңыз эмне келбей атат жумушка? Ал жак бүттү, контракт бүткөн деп түшүндүрсөк, баласы атасына айтып, мен иштебеймин, бул жакта, мен бул жака, ал жакка ачып берсин деп. Анан мен айттым, бул ачылбайт, ал жак. Ал жабылат, ал мыйзамга эме туура келбей калат деген түшүнүп бергенбиз. Анан кийин өз арыздары менен булар кеткен, жумуштан кеткен. Бул коронавируска чейин. Коронавирустан келип булар ишке аласыз. Болуптур, иштерди алайын десек, дагы отказ беришип, өздөрү бизден акча алган, бизден мынандай кылган, тигиндей деп, булар арызданып көрүнгөн жерде. Бул 1-2 жыл мурда болгон нерсе менин оюмча кайталанып атат деп ойлоймун. Себеби бул контракт менен срочный договор түзүп 1 жыл иштейсиң деген адам кайсы адам акча алат? Кайсы өзү жөн эле айтып турбайбы? Кантип биз же болбосо заведующийме же бирөөгө айтып, мен акча алгыла, же болбосо мындай кылгыла. Бул жерде эң негизгиси директор, мектептин директору бала бакчанын башчысынын сураныч каты менен болгон ачылган болуп эсептелип атат. Бул жака жумушка, пожалуйста, келип, биз ал кабинет жабылды, иштебейсиңер деп биз айдаган жокпуз аларды. Ал буйруктар дагы бар. Күткөнбүз, даже акттар түзгөн, прогулду. Жок, күткүлө келсин, азыр коронавирус болуп атат, андан кийин түшүнөбүз деп. Булар арызын өз ыктыяры менен жазган. Бул биринчиси. Экинчиси, акча тууралуу. Бул мен ойлойм, бардыгы эле ушундай болот, ушундай алды, ушундай деп адамды кара кылып, азыр кимди кара кылбай атат. Кыргызстанда айрыкча эптеп иштеген адамды ордунан жок кылыш максатында. Экинчиден, алар может бирөөдөн заказ менен жасап атат деп ойлоймун. Ал акча эч качан алынган эмес. Дагы кайталам, 1 жылга контракт түзүп, биз алардан дектептен бала бакчанын суранышы менен жасап аткандан кийин бул срочный договор. Үчүнчүдөн, мен биз өзүбүздүн президенттин, же болбосо премьер-министрди, менин өзүм возрастым боюнча ал жаш баланын сөзүн, же болбосо мен андай сөздөрдү, мен кантип, өзүңүздөр ойлоңуздарчы, мен кантип ошентип айткан акым бар, же болбосо мен түшүнбөйм бул эмеге. Бул просто бакы жалган, ушуну ушинтсек ушундай болот деген ой менен, эми бул жерде бирөөнүн ою. Өздөрүнүн арызын жаза албаган балдар эми укмуштай кылып жазып беришиптир, мен окудум. Просто бул жерде таң каларлык. Мен бардыгына кыскасы мыйзам чегинде иш кылганмын деп эсептейм. Мыйзам чегинде мен ал жерде алардын точкаларын мен ачып бере албайм. Мен барып Министерство саламаттык сактоо министрлигине барып документ топтоп частный кылып ачсаңар болот деп мен аларга консультация бергенмин. Өзү сиздин кызматкер катары колуңузда иштешти да, ал балдардын баягы кандай баалайсыз ишин? Өз ишин жакшы эле аткара алышабы? Жок, бизге договор боюнча жакшы иш кылып берди. Бая балдарды карады,
санация кылып берди, осмотр жасады, ага сөз жок. Ошон үчүн биз жумуштан кайталайын. Жумуштан биз аларды айдаган жокпуз биринчи очередде. Биз алардын договор бүткөндөн кийин поликлиникага келип иштеш керек. Например, мен азыр 10 адырга ачсам, мектепке ачсак, 1 жылга жөнөтөбүз, 1 жылдан кийин ишканага келип иштеш керек. Бул себеби ушул эле. Бул жерде иштегиси жок. Бул жерде поликлиникага жумушка кирдиби, поликлиникага жумушту иштеш керек. Закон боюнча. А жумуш башка жакка жөнөтүш, мен если контракт түзүп, же бир мектептин өзүбүз ачсак, өзү сураса, мен мектепке иштетем. Ошондо дагы өзүнүн частныйында иштетпейбиз биз. Бул сураныш боюнча ушундай болуп калган.